Операциядан өтөбүз. Саламатсызбы? Билесиңби KG каналынын көрөрмандары? Менин атым Жанузаков Нургазы. Мен врач-гинеколог хирургмун. Бүгүн мен сизге опущение матки жөнүндө айтып берем. Негизи опущение матки ал патология механического характера. Основной причиналары это физическая нагрузка, эстрогенное как бы обеднение организма. Экинчиден болушу мүмкүн пациентканын анамнезде роды разрыв менен болгон родулар же роды крупным плодом. При половом контакте пациенткалар испытывают дискомфорт, неудовлетворенность в половом контакте. И кээ половой партнер айтышы мүмкүн, даттануу мүмкүн, что ал неудовлетворен при половом контакте. Анткени деген не чувствует близости, не чувствует соответствующего кандай давление дегендей да со стороны. Анан кээ аябай при половом контакте воздух выходит, пациентка ага деле даттануу болушу мүмкүн да. Келип айтат, что при половом контакте воздух киргенде угулат, кантип воздух чыккан. Кээ даже кээ пациенттер айтат, что биз отурганда жел чыгат, как будто бы аябай угулат, и бир общественный место болгондо уялат пациенткалар. Ошон үчүн андай даттануу болгондо биз операция кылып жардам беребиз. Анан кээ андай половой контактта неудовлетворенность болгондо жанагы үй бүлөгө угроза болушу мүмкүн. Из-за неудовлетворенности может распадаться семья. Ошон үчүн это имеет важное значение. Болот, анткени лазер менен жасаганда лазер үчүн мындай легкий ожог слизистой болот да. Анан ошо ожог слизистой болгондо слизистая мындай кичирейт да. Кичирейгенде өзүнө келет да, то есть өзүнүн размерине келет и чоюлган органдардын стенкалары өзүнө келгенден кийин матка в принципе жакшы эле кармалат да өзүнө. Но ал деген только мындай өтө чоң разрыв болбогондо и опущение первой степени болгондо. Ну, в крайнем случае экинчи степени болушу мүмкүн. Бирок аны только врач өзү карагандан кийин айта алат да, болобу пайда лазерден же болбойбу. Жаңы жыл насында менин каалоом ден соолугуңуз бекем болсун, өзүңүздү жакшы карагыла, жаңы жылда оорубагыла. Мен гинеколог катары эркектерге пожелание силердин экинчи половинкаларыңарды жакшылап карап, сүйүп сактагыла.